Саламатсызбы Айгерим? Өзүңүз Саламатчыбыз. жөнүндө кыскача айтып берип, үй бүлөңүз жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Менин атым Айгерим, 28-деmin. Күйөөм менен 3 балабыз менен ушу Америкага келдик. Грин карта лотереясын утуп. Ошо үйдө эле отурчумун. Мен Бишкекте жашачубуз. Күйөөм иштеп, мен үйдө болчумун 3 балам менен. Американын кайсыл штатында, кайсыл шаарда жашайсыз? Иллинойс штатында, Чикаго шаарында жашайбыз. Жакшы. Грин карта утуп алып келген бактылуу адамдардын арасында экенсиз. Канча жыл ойноп уттуңуз? Мен биринчи эле жолу тапшырып, буга чейин да тапшырайын дегем, анан сайт эметип калат го, катып калат го, иштебей. Ошентип калган болчу. Аягында тапшырайын дегем да, ноябрлардагы. Анан ошентип тапшыра албай калгам. Анан кийинки жылы эле ошо биринчи жолу болду. Биринчи жолу тапшырып эле утуп алдыңыз. Ооба. Өзү ошол грин карта жөнүндө кайсыл жактан уктуңуз маалыматты? Биринчи жолу. Биринчи жолу деп айта албайм, анткени угуп эле жүргөн нерсе. Эң сонун ошондо буга чейин эле маалыматыңыз болгон экен. Болгону биринчи жолу тапшырып, ошондо былтыр келдиңизби? Биз быйыл келдик. 2022 болду да биздики. 20-жылы тапшырдык октябрда. 2021 билдик. Ошо утканыбызды майда. Анан 2021 ошо документтерди тапшырып, анан интервьюга 2022 кирдик да. Сиздин 3 балаңыз бар экен, жолдошуңуз 4, ошондо 5өөңөр Америкага келдиңиздер. Анкета тапшырып атканда кичүү кызым жок болчу, 2 балама. Анан өзүбүзгө 4 кишиге толтурганбыз. Анан кийин кызым төрөлгөндөн кийин кошуп койдук. Мен толтурганда DS 260 деген документ бар. Ошону толтурасыз. Ошо толтуруп утканга чейин 4 болуп тапшыргансыңар. Андан кийин уткандан кийин документтерди даярдаганда ошол жаңы төрөлгөн кызыңызды коштуңуз. Ооба. Эч кандай проблема болгон жок ал жагында. Жок, болгон жок. Толтурганда көптөрдө азыр суроо болуп атат да, мен өзүм эле толтуруп койсом болобу же бирөөгө барып акча төлөп толтурушум керекпи деп. Ошолордун суроолоруна жооп берип кетели. Ушул өзүңүз толтургандардын арасына киресиз да? Өзүм эле толтургам, өзүңөр толтурсаңар болот. Жалгыз англисче сайт баракчасы англисче, ошон үчүн англисче толтурулат да. Өзүнүн инструкциясы дагы бар англис тилинде. Эгер англисче билсеңер, өзүңөр инструкциясын окуп, шашпай ошентип толтурсаңар болот. Бирок англисче билбесеңер деле эме менен Google Translate же ошондой эмелер менен, переводческий программалар менен деле толтургандар бар. Мошенниктерге дагы өздөрү магнит болуп эле издеп, сен толтуруп берчи, сен кылып берчи деп эле акчасын берип эле анан мен ушинтип алдап кетти Бакыт байке, эмне деп ойлойсуз, кантип ойлойсуз деп. Мен ошолорду көрүп мындай таң калам да, эмне үчүн ошол өзүң кылып койсоң болот деп баардык маалыматты берип, тамакты чайнап берип атса ошону жутуп койгонго, андай эметишпейт депчи. Татаал деле маалымат суралбайт. Ал жакта жөн эле атыңар, номериңер, телефон номериңер, жылың, туулган күнүңөр, жылыңар. Ошондой оңой эле суроолор болот да. Англис тил билбей деле толтурса болот да. Бирөөнүн эмелерин YouTube'да көп эмелер бар, кантип толтурган, ошолордон карап деле оңой эле да. Сиз айтып өткөн нерсени жеткиргим келет да. Башында вебсайтка киргенде эле жазылып турат. Бул анкетаны толтуруу жеңил жана ар бир адам өзү толтуруп койсо болот. Программа акысыз деп. Анан көптөр ал жерге маалымат, аты жөнү, загранда англисче дагы жазылат. Ошол загран паспортто кандай жазылса, аты жөнү, туулган жылы, үй бүлөсү жөнүндө эле суралып атат. Аттарын, адрестерин жазып коюш керек. Болду, башка эч кандай татаал нерсе жок. Бизде көптөр татаалдаштырып, агентстволорго акча беришип, алданышып, ушундай мошенниктер чыгып, ушундай боло берет экен. Ошол себептен мен грин картаны ар бир адам өзү толтуруп койсо болот. Ошондой толтуруп келгендер бар деп жеткизгим келип атат да. Толтуруп аткан учурда сиздин англис тил деңгээлиңиз кандай болгон? Эми англисче билчүмүн, анан аттарды ошондой оңой эле толтуруп койдум да. Мындай тонкости баарын билген эмесмин. Анан мен болсо отчестволор жазып койгом. Отчество деген эмеде англискийде анкетада middle name деген бар. Ошол жака жазып койгом. Көрсө жазбай эле коюш керек болчу экен ал жака. Анан паспортто негизи отчество жок да, ошон үчүн паспортто кандай маалымат болсо ошондой жазыш керек да. Суроо жараткан нерсе бул сүрөт экен. Ошол грин карта толтурганда сүрөткө кандай маани бериш керек? Анан сүрөттүн айынан
эмеге Отказ. лотереяга катышпай калышы мүмкүнбү? Ошол силердин Ооба. сүрөтүңөрдү кайсыл жактан тарткансыңар? Телефонбу Биз же? болсо Моссоветтен барып тартканбыз, мынтип өзүбүз телефонго тарткан жокпуз. Моссоветке барып профессиональный камерага түшүп, бирок эч кандай ретушь болбош керек, сүрөт оң болбош керек, артыңарда фон белый болуш керек, анан головной убор болбош керек, эме серьги большие тоже болбош керек. Сайтта деле бар. Мындай сүрөттөр болот, мындай сүрөт болбойт деп мисалдары менен келген ошондой бар. Ошон үчүн мындай жакшы сүрөткө тарткан эмеге барып эле сүрөткө түшсө болот. Веб-сайтын бөлүшүп койгом. Жалгыз бир веб-сайты бар, достор. Толтурбай туруп биринчи инструкция дегенди басып, ошону бир сире окуп чыксаңыз, Сүрөттөр бар, мисалдар. сүрөттөрдү кантип тартыш керек, башына жабынгандардын сүрөтү кандай болуш керек, ошолордун баарын бир сире карап, сүрөттүн размерин карап, мисалдары менен көрсөтүлгөн. Бир сире ошону карап туруп анан салонго барсаңар дагы жакшы. Анан балким ошону билген салондор болсо ошол жака түшүп, сүрөтүңөрдү киргизип берсеңер болот. Сиз үй бүлөңүз менен канча application толтурдуңуз? Жолдошуңузга өзүнчө, Жок, мен бир эле толтуруп койгом. Андан дагы мен абысыныма да толтуруп бергем, ал дагы утуп чогуу келдик. Колу жеңилдеп коет го, бир толтуруп эле утуп алып, аябай бактылуу экенсиз. Бирок колу жеңилдеп анан туугандарым быйыл дагы толтуруп бер деп 2023 толтуруп бер деп толтуруп берсем эч ким уткан жок. Ошон үчүн кимге насип болсо ошол утат да. Тапшырганда деле аябай мындай пландарды коюп, үйлөрүн сатып, даярданып албай, мындай буйруса чыкса чыкты, чыкпаса чыкпады деп эле тапшырыш керек да. Силер тапшырдыңар. Андан кийинки процессти айтып берсеңиз. Анкетаны толтурдук. 8 майда кечинде текшердик. Текшергенде мен эме деп ошо силер уттуңар деп тандалдыңар, бирок бул виза точно алганыңарга эме бербейт, гарантия бербейт деген эме алдык. Ошол андан кийин сразу эле же эметип сүйүнөмбү же эметемби, расстраиваться этемби деп түшүнбөй отуруп калып эле. Андан кийин эмелерди толтуруп баштадык, документтерди чогултуп, балдарга паспорт жасап баштадык. Анан балдарым вакцина алган эмес болчу. Бир эле улуу балам алган, анан кичүүлөргө алдырган эмесмин. Анан ошол үчүн дагы көп эметилип калды биздики чоюлуп, анткени ошол чече албай аткам да, вакцина алалыбы, албайбы деп, анткени өтө эме болгон эмес да. Биздики именно биздин случайда ошондой вакцинага жакшы эмете албайт да, балдарым көтөрө алышпайт. Ошон үчүн ойлонуп жүрдүк. Күйөөм дагы эмеде болчу, Россияда болчу. Андан кийин ал келип, ал дагы паспортун жаңыга алмаштырды, отчествосу менен болсун деп. Анан ошентип баарын бүткүчөктү ноябрь болуп кетти. Анан ал анкетаны деле өзүм толтурдум. Бирок бир эме бар, Win Visa деген эмеси Инстаграмда группа, Телеграмда бардык кыргызстандыктар ошол жакта отурат бир группада. Анан кеңеш беришет да, бекер эле. Кантип DS толтуруп, там DS чоңураак эме да, уже чоңураак анкета. Там көбүрөөк информация суралат, жашаган адрестериңдин баарын сурайт. Мен көп жерде студент болуп Аргас жакта көчүп жүрүп, ошентип эметкем да Бишкекте. Баарын толтуруп чыкты, көп убакыт кетти. Собеседование күнүн алгандан кийин, письмо алгандан кийин ошо эмеге жазыласың, медосмотрга. Анан ошол жака эметесиң, кичине чокап эмелерди бүтүрүп, рентгенге түшөсүң, врачка көрүнөсүң. Ошол андан тышкары эме справка керек о несудимости. Апрелде эме алдык, приглашение алдык июньга. Анан июньда кирдик собеседованиеге. Үй бүлөңүз менен баарыңар кирдиңиз, Ооба, үй бүлөм менен. Акча берген жоксуңар, баарын өзүңөр эле чогулттуңар, өзүңөр чуркап толтуруп. Өзүм эле кылдым. Эч кимге акча төлөгөн жокмун. Грин картаны утуп алгандан кийин жаш балдарга деле загранпаспорт алса болот экен да Кыргызстанда. Ооба, загранпаспорт алса болот. Сүрөттөрүн деле мынтип кыйшыйып, кичине кыйшыйып ошентип түшүп калган болчу. Аны деле көп эметишкен жок. Визага делечи сүрөттөрдү мынтип балдар отуруп бербейт. Ооба. Кээ бир сүрөттөрү эме болуп калат да. Ошо визага именно барган сүрөтүбүз кичине кыйшыйып ошентип калды, бирок бала экен, бала деп ага деле эметишпейт, көп эметишпейт, не придираются. Качан Америкага учтуңар? Биз июньда алдык, июньда эле учуп кеттик.
аябай көпкө күткөнбүз, ошон үчүн даяр болуп эле отурганбыз. Негизинен процесси ошол документ чогулткан баары эгерде 2022 чейин бүткөндө, силер 2022 башында деле Америкага учсаңар болмок, Ооба, эгерде биз эртерээк анкеталарды эрте толтуруп берсек, бизди эртерээк чакырмак, эрте бармакпыз. Эми акча жөнүндө сүйлөшсөк, Америкага учуп келүү 4 адам, 5 адамга билет, андан башка кандай расходдор болду силерде? Негизинен айтабыз да, грин карта бул акысыз деп, бирок ошол Америкага учуп келген расход, андан кийин келгенден кийин жашоо, тамак аш деген биринчи айларда, биринчи убактарда ким каржылады силерди? Күйөөмдүн достору жардам берди. Биз болсо ошол эме медосмотрго акча кетет, где-то 4-5-өбүзгө 100 миңдей кетти окшойт. Андан кийин виза менен ошол эмеге грин картанын өзүнө $330 менен $220, $550 ар бир кишиге кетет. Ошо Кыргызстандан төлөш керек акча да бул. $550 ар бир кишиге. Андан тышкары эме деле болгон жок, чыгым деле. Анан эме билет ар бирибизге почти $1000 болду, $5000 Андан кийин бул жакка келип жашаганыбыз тоже где-то минимум 5000 кетет окшойт ошол. Ошондо келгениңерге силерге канча убакыт болду? Биз келгенибизге 1,5 ай болду. Силерден Америкадан күткөн нерсеңер, мисалы Кыргызстанда биз баарыбыз Американы кинолордон көрөбүз, блогерлерден көрөбүз, өзүбүздүн бир представлениябыз бар да. Анан силер ошону көрүп, анан чынында эле өзүңөр келип бул жака жашап калганда, үй бүлө менен болгондо дагы силерде кандай культурный шок деп коебузбу, кандай нерселер болду? Мен культурный шок деле болгон жок, бирок эме, баары бир башкача болот, конечно. Мен келип жашоо мындай жөнөкөйлөшкөн, ошолорду жактырдым. Мына балдарга дагы отношение, мамилеси жылуу, мынтип карап, күлүп турушат, комплимент айтып турушат балдарыңа. Ошонусу жакшы экен. Негизи эми жашоосу оңойрок экен биздикине караганда. Культурный шок деле болгон жокмун, билбейм эмнеге. Балдарды мектептерге балдарды жайгаштырдыңызбы? Ооба, эртең биринчи күн барышат. Сонун. Билим жөнүндө сураганды унутуп калыпмын. Силердики билимиңер жолдошуңар экөөңөрдүкү кандай эле? Ал жакта ошо уткан кишинин эле билими каралат. Мисалы, ким главный аппликант болсо, ошонуку. Мен болсо мектепте 11-класста окуп бүткөм. Ошол 11-класста бүткөн аттестат керек да. Же болбосо негизи ошол эле болот. Мындай жогорку окуу жайда окубаган болсо деле ошо аттестат керек да, 11 класс обязательно. 9 класс эмес, 11 класс. Ошо мен 11 класс бүткөм, анан бакалавр бүткөм. Мен главный аппликант болгон үчүн менин эле документтеримди алышты. Күйөөмдүн эмесин, образованиясын карашкан жок. Документтерин да сурашкан жок. Эми бул жактагы Америкадагы жашооңор менен үй бүлө катары кандай, бактылуусуңарбы? Эмне кылып атасыңар жана келечекке кандай пландар бар? Албетте бактылуубуз. Күйөөм болсо эмеге чыкты, штаттардын арасында машина айдаган. Мындай эме кичирээк машина, аяка коммерческий эме права кереги жок. Ошол бүгүн 2-күн кеткен балдар менен жүдөп отурам. Ошол. Өзүм болсо IT-ге окуйм деген эмем бар. Максатым ошон үчүн силерди көптөн бери көрөм. Сөзсүз окуңуз. Келип кара жумуштарда иштеп отурбай эле түз эле IT-ге окуп, документтериңизди алганда офисте иштеп калыңыз. Буюрса, ийгиликтерди каалайбыз. Айгерим, кеңештериңизге чоң рахмат. Бүгүн убакыт бөлүп маалымат бергениңиз үчүн дагы чоң рахмат.